Мен мурда сабактарымда айткам. Эмне себептен кредит менен алсаң арзаныраактагы мурабаха менен кымбатыраак. Ал кредит менен берип аткан банктар, азыр мен банкта иштеп атам, жакшы билип баштадым. Алар берип атканда сени алдап, эптеп сени менен договор түзүш керек. Жанагы арам адалды билбегендер. Эптеп сени менен договор түзөт, сенин макул деген колуң койдурат дагы арзан кредитте берет, сенин үйүңдү залогко алат. Алар сенин жанагы арзан процент менен берип атканга кызыккан жок алар. Алар эмнени карап жатат? Доллардын өсүүсүн карап атат. Дүйнөнүн биржа кандай болуп атат? Күндөн күнгө кымбатчылык болуп атат. Сенин айлыгың ошол бойдон турат. Сен азыр ойлоп атасың. 5 жылга машина алган атасың, 7% менен кредит алып атасың. Айтасың мен 30 миң, 50 миң айлык алам, анан мындай кылсам, балама мынча төлөсөм, ай сайын төлөсөм, кредитимди төлөй алат экем дейсиң. Сен азыр ушинтип атасың. Анан кредитти 5 жылга алып атасың. Сенин айлыгың ушу бойдон турат, эмдиги жыл доллар көбөйүп атат. Дагы кымбаттайт. 5 жылга барганда азыр 84 болуп аткан доллар 5 жылдан кийин 100 болуп калышы мүмкүн. Ошону карайт. Анан сенин алар билип турат, сен ай сайын жанагы акчаны төлөй албайсың. Себеби бардык нерсе күндөн күнгө кымбаттап атат, сен айлыгың ошол бойдон турат, кирешең ошол бойдон. Анан сен каала барып туруп пенияга түшөсүң. Акчаны төлөй албаганда өсөт го. Алар ошону эсептейт. Алар пенияны эсептейт да, сага арзан кредит менен берет, колуң коюп бергенсиң, үйүң коюп койгонсуң. Сенин кызыгың жок. Сен андан төлөй аласыңбы, төлөй албайсыңбы? Пенияң өсө берет, сен каяка кыйкырасың, бияка кыйкырасың, пенияң өсө берет. Айлыгың жетпейт, балаңа тартсаң, үйүңө жетпейт, квартираңа тартсаң, тамагыңа жетпейт, өсө берет. Бир күнү банк чакырат, таксырым кечирип коюш, пенияңыз өсүп кетти деп үйүңүз секин алып коет. Бул ушундай арам бул. Ал эми мурабахада бир аз кымбатыраак болушу мүмкүн, бирок анда мындай пения деген нерсе жок. Аркасында капкан жок, шариятка ылайык. Өткөндө мага бирөө суроо берет. Эмне себептен мурабаханын акчасы кымбатыраак болуп атат дагы, жөнөкөй кредиттик арзан болуп атат. Шону алганыбыз жакшы го дейт. Мен айттым. Билесизби, адал эмгек менен барып келелден кечке жер казсаңыз 2000 сом акча аласыз. Себеби бул адал жана ак эмгек менен алынган акча. Үйүңүзгө алып барсаңыз да жүзүңүз ачык болуп балдарыңызга тамак алып барасыз. Ошол эле мезгилде эгерде азыркы бир кумарканага же бир жака кирсеңиз, мүмкүн 10 мүнөттө 5000 сом утуп аласыз. Оңой эле 5000 сом утуп алышыңыз мүмкүн. Бирок бул арам жол менен. Оңой болсо да бул арам жол менен. Андан алып барган тамагыңыз үйгө арам болуп атат. Балдарыңызды арам тамак менен тамактандырып атасыз. Маселе оңой жана кымбатта эмес, адалбы, арамбы ушул маселе. Кайсыл бир нерсе баалуу болсо ал кымбат. Ким лакосты кийет? Барбы лакосты кийген? Бос кийген барбы? Баасын көрсөңүз, кичинекей эле бир футболкасы 18 миң, 19 миң. Дордойго барсаңыз 500 сомго нормальный футболка аласыз. Не себептен ал кымбат? 500 сомго алган футболкаңыз эртең ысыкка чыкканда аллергия кылат. Жанагы 18 миң, 25 миңге алган босту кийип жүрсөңүз жашооңуз рахат жүрөсүз. Себеби кымбат пактадан сапаттуу кылып сизге ушундай ылайыктуу кылып сизге жарашыктуу кылып тигип койгон. Себеби кымбат нерсе, жакшы нерсе кымбат болот. XM 2024 BMW-ны 3000 долларга ала аласызбы? Жигулинин баасын ала аласызбы? Камринин ала албайсыз да. Анын баасы бар, ошого жараша комфорту бар. Демек, кандай нерсе баалуу болгон сайын анын баасы кымбатыраак болот. Ошого Кыргызстанда андай кредит менен албастан мурабаха менен алган жакшы. Шарият уруксат бербейт,